Дарыгерлер эркектин көтөн чучугунан 66 сантиметрлик тирүү жылан балыгын жана лимонду алып салышкан. Орусияда мигранттарга өз тилинде шыбырашканга болбойт. Бейтаныш адамдарга брат, сестра деп кайрылууга тыюу салынууда. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Брат, сестра деп кайрылбасын. Орусиядагы мигранттар тыюулардан кабардарбы? 23 июлда Мамдума мигранттарды тескеген мыйзамдардын топтомун 3 окууда кабыл алганы маалым. Ага ылайык миграциялык мыйзамды бузгандарга банктан эсеп ачууга, машина айдоого тыюу салынат. Аталган мыйзам азырынча күчүнө кире элек. Аларда мигранттарга адаптациялык курс иштелип чыкты. Анда мигранттарга эне тилинде шыбырашканга, бейтаныш адамдарга брат же сестра деп кайрылганга болбой турганы жазылган. Орусиядагы Борбор Азиялык мигранттар катаал чараларды кандай кабыл алышты? Чет жердеги журтташтар, маңдай жарган ийгилигиңиз же жүрөк өйгөн көйгөйүңүз болсо, биздин WhatsApp номерибизге кайрылыңыз. Толтура акча берем деген сокулукта секелекти кошунасы зордуктоого аракет кылды. Көптөгөн мекендештер сыяктуу сиздин да көйгөйүңүз кирди чыктыбы? Биз жардам беребиз. Москвадан Казакстанга каттайбыз. Жолго чыгардан, чорнойдон текшерип, эч кандай маселе жаралбашта кепилдик беребиз. 5 пересадка өзүбүз алып келип чыгабыз. Биздин байланыш номерлер 8925 269 36 67 8901 715 39 42. Дастан мырза жооп берет. Күнөтүнү чала бериңиздер. Чүйдүн Сокулук районунда 9 жашар өспүрүм кызды кошунасы зордуктоого аракет жасаган. Бул окуя боюнча шектүү жаранды райондук сот 8 жылга эркинен ажыраткан. Учурда арыздын негизинде иш облустук сотко өткөн. Супер ТВга өспүрүм кыз апасы менен келип, акыйкаттык издеп жатышканын билдиришти. Булак Супер Кежи. Дарыгерлер эркектин көтөн чучугунан 66 сантиметрлик тирүү жылан балыгын жана лимонду алып салышкан. Жылан балык сыртка чыгууга аракет кылып, байкуштун жоон ишегин кемирип алды. Вьетнамда дарыгерлер 31 жаштагы кишинин көтөн чучугунан лимон менен 66 сантиметрлик жылан балыгын алып салышты деп жазат Daily Mail. Индиялык жаран курсагы ооруп ооруканага кайрылган. Дарыгерлер реңеңе түшүп, анын денесинен тирүү жылан балыгын табышкан. Жылан балык сыртка чыгууга аракет кылып, жоон ичегини кемирип, адамдын азабын тартты. Булак Назар Ньюс Кежи. Таласта кой кайтарган баланын атасы түшүндүрмө берип, соц тармакта жалган маалымат тарап кеткендигин айтты. Анын келинчеги жаңы төрөп төрөтканада болгондугуна байланыштуу 2 жана 1 жаштагы балдарын карап үйүндө отурган. Ал эми баласы болсо жайлоого тайнесиникине барып, өзүнүн малдарын карап жардам берип жүргөн. Видеону тарткан адам жалган маалымат тараткан үчүн баланын атасынан жана элден кечирим сурады. Булак Жети ТВ Кежи. Мен Ешали Орозбек. Арчалайдын тургунумун. Инстаграмды чыгарып жүргөн балам ушул. Бул баардыгы жалган маалымат. Мен могу 2 баламды карап, үйдө калдым эле, келинчегим төрөп, анан кийин азыр таласта көрүп таласта. Анан кийин бул чоң балам тайнеме барам дегенден кийин ушу кашарга ушу эшегингенди наверное жүргөн жакшы көрөт. Анан кийин Аршан бар деп ошону алып барган. Анан кийин жана кой кетип бараткан экен. Ошону кайрып атканда артынан бирөө келди эле. Аны да байкап турду. Кууп жүрүп тартканда. Анан кийин курсак ачка, өз жалгыз деген бунун баардыгы жалган маалымат. Бунун баардыгы жалган маалымат. Нелер деле көрдү, комиссия деле көрдү, ордунда болду. Бунун баардыгы жалган маалымат. Ушун баланы таап Инстаграмга жүктөгөн мыйзам чегинде жазалып бериңиздер деп суранам. Мен Арстанбеков Мидин, Шекер айылынын тургуну болом. Жана жаш бала боюнча, кой жайып жүргөн жаш бала боюнча интернет булактарында жалган маалымат таратып жүргөнүм үчүн атасы, жаш баланын атасы Ороз акеден кечирим сурайм. Ошол тасталган маалымат үчүн жалпы кыргыз элинен кечирим сурайм.